түштөн кийин келип алып башты айландыра бербесеңиз өзүңүздүн. Мен оригинал дарысын айтып атам. Жооп бере албай эсиңер болуп отурасыңар. Кыргызстанда Хамзаныкындай оору менен 39 бала жабыркайт. Саламаттыкты сактоо министрлиги жүлүн булчуң атрофиясы менен жабыркагандар жана алардын дарылануусу боюнча маалымат таратты. Бүгүнкү күндө эне жана баланы коргоо улуттук борборунда жүлүн булчуң атрофиясы диагнозу коюлган 39 бала катталган. Алардын ичинен 12 бала дарыланууда, 4 бала чет өлкөдө терапиядан өтүүдө, ал эми 8 бала түздөн-түз эне жана баланы коргоо улуттук борборунун бөлүмүндө зарыл дары каражаттарды алууда. Кыргызстанда жүлүн булчуң атрофиясы менен жабыркаган наристелерге Золгенсма препаратын сатып алуу үчүн каражат топтоо иштери уланууда. Мындан улам коомчулукта жүлүн булчуң атрофиясы деген кандай оору жана 170 миллионго бааланган Золгенсма препараты тууралуу кызуу талкуу жаралды. Бул маселени жогорку кеңештин депутаттары дагы козгоду. Бул сейрекешүү сыма деген оору кандай оору экенин дейт. Бирок ошол ооруга керектүү Золгенсма деген кымбат дары кандай дары тактадыңыздарбы, такта бербейсиздерби? 170 миллион сомдуктагы бир укол болобу деп ар кандай талкуу, барган жеринде ушу талкуу болуп атат. Бул оору боюнча бизде маалыматыбыз бар, бирок ушул дары боюнча бизде жок болгондуктан, кымбаттары башка мамлекетте болгондуктан акча чогултуп, ошол жактан алганга туура келди. Дарыны алып келсе, ошол дарыны алгандан кийин айгабы? Бир эле жолу колдонобу? Ооба, бул деген канчалык эртерээк пайдалана турган болсо, ошончолук тез жардамын берет. Өлкөдөгү жүлүн булчуң атрофиясы менен жабыркаган балдардын дарылануусуна жогорку технологиялар фонду каражат бөлөт. Алсак өткөн жылы бөлүнгөн каржы Рестиплам препаратын сатып алууга жумшалган. Депутат Илимбек Кубанычбеков дүйнөлүк практикада бул ооруну дарылоодо 3 препарат колдонулуп жатканын айтып, эң арзаны канча сомго бааланарын сурады. 3 дары бар азыр бүгүнкү практикада, дүйнөлүк практикада. Золгенсма, ошореки Рестиплам, анан өзүнүн Спинраза деген 3 турабы? 3. Ошонун эң арзаны кайсы мисалы үчүн? Эң арзаны анан эффективди көрсөткөн ошо Рестиплам запатентованный дары каражаты Швейцариядан чыгат. Бул дары каражаттын бир флакону суммасы канча? 5000 доллардан турат бир флакону. Ошол флаконду биз быйыл 24-жылы 200 миллионго 480 флакон, бул 16 балага деп алып келип бердик. Депутат Советбек Рустамбек уулу Золгенсма препаратын бейтаптар кайсыл жактан аларын тактады. Депутаттар саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү так жооп бере албаганына жана даярданып келбегенине нааразы болушту. Ошондой эле бул маселени кийинки жыйынга калтырууну сунушталды. Айландырып жооп берип туруп, ушул элдин башына айландырып туруп кетип каласыңар. Элде башталат. Арзан эле турбайбы, дары ушул жерде бар турбайбы, даяр экен деген сөз чыгат. Сиз мага так жооп бериң. Мына Хамза Аслан Байканга керектелүүчү болуп аткан сыма деген ооруга Золгенсма деген кымбат дары боюнча айттым мен сизге. Дүйнө жүзү боюнча эки эле ошо дары колдонулат. Сиз айткан дары, анан Рестиплам деген дары мындай доказательный медицинада экөө колдонулат. Анан жанакы бул дары каражаты өзүнүн эффективнүүсүн көрсөткөн эмес, Рестиплам көрсөткөн, запатентованный оригиналный дары деп Швейцариядан чыккан. Азыр элементарно ошол Золгенсма деген дарынын эмне экенин, каяктан дары алат экен деген суроого эле мынакей барып Россиядан алат, же болбосо чет өлкөдөн алат дегенге жооп бере албай эсиңер болуп отурасыңар. Ошондон улам сунуш келиңиздер, азыр күн тартибинен кетелик, буну болсо кийинки күн тартипке коелук. Ал арада Кыргызстанда биринчи болуп Золгенсма препаратын алган Арузаттын ата-энеси социалдык тармак аркылуу кайрылуу жасашты. Анын апасы Золгенсманын таасири болбоду деген сөздү четке кагып, ал дарттын өрчүшүн токтоткондугун билдирди. На данный момент после получения Золгенсма у Арузат наблюдаются очень хорошие результаты, то есть да, она не пошла, да, она еще там многое сама не умеет делать, но до получения Золгенсма она даже не могла поднимать руки вот выше локтей. Она вот буквально вот так у нее все было. Просто вот так лежала. А сейчас же она умеет переворачиваться сама. Мы этому научились. Она поднимает руки прекрасно, она закидывает руки за голову. Она может пролежать вот так на животе, хотя этого она тоже не умела до получения препарата. Вот. На данный момент результаты у нас есть, просто они не такие большие, как многие ожидали, потому что, понятное дело, Золгенсма — это не волшебная пилюля, и она раз в миг все это не сделает.
но мы работаем над этим. Интернетте жүлүн булчуң атрофиясы менен жабыркаган Аслан жана Байхан аттуу балдарга каражат топтоо уланып жатат. Ал эми Хамза аттуу бөбөгө эл аз убакытта Золгенсма дарысына 170 миллион сом чогулткан. Биз Хамзанын өзүнө 202 миллион 801 миң 130 Жүлүн булчуңдарынын атрофиясы сейрек кездешкен оору болуп эсептелип, ал тукум куйт. Анын кесепетинен дененин бардык булчуңдары жабыркайт. Алгач бейтаптын колу бутунун күчү кетип, андан кийин жутуу жана дем алууга жооп берген булчуңдар функциясын аткара албай калат. Илдет акыл эске түз залалын тийгизбейт. Акылай Кырабаева, Регион.